Ачык айкындуулук жок жерде акыйкаттык болбойт. Акыркы жылдары болуп жаткан саясий тирешүүлөрдүн, төңкөрүштөрдүн себептеринин бири соттордун адилетсиздиги. Азыркы конституциялык кеңешменин башкы максаттарынын бири сот реформасы. Бийликтин тең салмактуулугу биринчи кезекте соттордун ишмердүүлүгүнө байланыштуу. Биз соттордун ишмердүүлүгүн конституциялык деңгээлде кайра карап чыгып, адилеттүүлүктүн үлгүсүндөгү сот системасын жаратышыбыз зарыл. Сотторду реформалоо, аларды ротациялоо гана эмес, биринчи кезекте алардын ишмердүүлүк механизмдерин жакшыртуу. Ички иштер органдарынын күч жана курал колдонуу боюнча мыйзамдын аткарылышын катуу көзөмөлдөө. Натыйжа көрсөтүш үчүн камакка алынган адамдардын санын план менен толтурууну токтотуу. Келечекке кызмат бүгүндөн башталат.